Ассаламу алейкум, амансыздар Балато спорт каналының көрүүчүлөрү. Жайкы 33-чү Олимпиада оюндарынын алкагында бүгүн азыр бокс боюнча 57 кг салмакта мушкерибиз Мунарбек Сейитбек уулу чейрек финалда акшылык каршылашы Джамал Харви менен беттешин өткөрдү. Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун эки белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. Барыбыз кыргыз бокс тарыхында өзгөчө жаңылык болорун күтүп отурдук. Ага карата беттештин башы дымактуу башталып, баары фаворит атап жаткан Харвинин утуу мүмкүнчүлүгү экенин маалымат булактары жана спорт эксперттери уламдан улам айтып жатышты. Жамал да даярдык жагынан өтө мыкты даярдыкта келип, өзүнүн кереметтүү көрсөтүүгө толук аракетин жумшап, беттешти дымактуу баштады. Биринчи бөлүктө каршы чабуулдарды мыкты тосуу менен жана өзү да керемет чабуулдарды уюштуруп, Мунарбектин пайдасына 3, ал эми Харвиге калыстар тобу 2 упайды жазышты. Ал эми экинчи раунд болсо, мына ушундай дем менен биздин мушкер байма-бай соккуларды узатууга аракет кылып, жана көпчүлүк учурда таамай жеткирип, упайларды аздан болсо да өзүнүн пайдасына жаза баштады. Экинчи раунддун эсеби боюнча 3 калыс Мунарбекке упайларын берсе, ал эми бирөөсү Харвинин пайдасына 5-чи калыс болсо тең чыкты деген упайларын көрсөтүшкөн. Ошентип 2 раунддун жыйынтыгы менен биздин мушкер алдыга чыкты. Жана чечүүчү өтө маанилүү делинген бөлүк башталып, бирок бул жолу Сейитбек уулу буга чейинки раунддарда эмес, тескерисинче экинчи номер менен беттеш алып барууну туура көргөн. Жана чабуулга өткөн Харвинин соккуларын тосуу менен каршы чабуулдарды уюштуруп, акыры биз күткөн учур келип, ортодогу калыс жалпы беттеш биздин мушкердин пайдасында экенин белгилөө менен Мунарбектин колун көтөрдү. Кандай гана керемет сезимдер, кандай гана кубанычтуу учур. Бул тарых достор, буга чейин бир да кыргыз боксчусу жарым финалга чыккан эмес. Эми биздин мушкердин кеминде коло байгеп бар. Ал эми биз сөзсүз түрдө алтын күтүп кала беребиз. Мына ушундайча жагымдуу, кубанычтуу кабар менен берүүнү жыйынтыктайбыз. Кийинки дагы ушундай кубанычтуу кабарлардан жолукканча аман туруңуздар.